Жерлерди мамлекеттик ипотекалык компанияга бербөөнүн айласын издеп жаткандарга президент эскертүү берди. Бул туурасында президенттин пресс катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Урматтуу министрлер, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айрымдарыңыздар мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгын буйтап, аны аткарбай коюунун айласын көрүп жатканыңыздар тууралуу маалыматтар бар. Кеп үстүбүздөгү жылдын 30 январында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон мамлекеттик турак-жай саясаты чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн турак-жай менен камсыз кылуу жана турак-жай куруу механизмдерин андан ары өркүндүтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы тууралуу болууда. Бул жарлыкка ылайык жерлерде жер тилкелери жарандарга ипотекалык негизде турак-жай куруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп берилиши керек болчу. Бирок учурда белгиленген жерлердин мамлекеттик ипотекалык компанияга бербөөнүн айласын издеп, бул жерлер мурда эле жеке менчикке берилип кетиптир деген шылтоо менен документтерди жасалмалай коюп, жеке тараптарга өткөрүп ийүү же өзүңөрдө калтырып калууга аракет көрүү фактылары аныкталууда. Министрлерге, өлкөбүздүн облус жетекчилерине, райондун акимдерине жана шаарлардын мэрлерине эскертүү. Ар бириңиздер президент Садыр Жапаровдун жогорудагы белгиленген жарлыгын 1 айлык мөөнөттө аткарбасаңыздар, ээлеген кызматыңыздардан бошотуласыздар. Ал үчүн мамлекеттик ипотекалык компания менен байланышып, иш алып барыңыздар. Мамлекеттик ипотекалык компания өзү дагы бул багытта иш алып барууда. Бирок мында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өзүлөрү биринчи кезекте өз аймактарында калкты турак-жай менен камсыз кылууга багытталган мамлекеттик саясатты илгерилетүүгө кызыктар болушу кажет.